Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле биздин катталуучулар, ошондой эле кыргызстандыктар. Мен бүгүн сиздерге Кара Суу шаарын, Кара Суу районунун бир катар жолдора көрсөткүм келип атат. Анткени Кара Суу карантинден кийин кандай болуп калды деген суроолор пайда болушу мүмкүн. Анча-мынча чет жерде жүргөн ушул Кара Суунун тургундары өз жерин көргүсү келиши мүмкүн. Биз азыр Кара Суу базарынан чыгып баратабыз. Бул жерлер ушул базарга чейинки аралык. Өзүңүздөр билгендей, Кутордо рестораны бул жерде. Негизи Кара Суу эли абдан мээнетке жел болот. Талаачылыкта, дыйканчылыкта, мал чарбалыкта, деги эле жер жемиш эгүүдө дагы, бак эгүүдө дагы мындай профессионал келишет да. Анткени Кара Сууда өзүңүздөр жакшы билесиздер, пахтанын мекени Кара Суу. Биз азыр мына ошол Кара Суу шаарындагы жол бул жер. Негизи Кара Сууну билесиздер, көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Татарлар, орустар, тажиктер, өзбектер, кыргыздар. Кара Суу району башка райондорго салыштырмалуу эң чоң район. Ал эми Кара Суу базары легендарлуу ошол Кара Суудагы чоң базар. Туратали базары бул Сарай айыл өкмөтүнө караштуу. Бул райондук администрация азыр күнгө бир аз чагылып жакшы көрүнбөй жаткан жагы. Ал эми бул жагы Кара Суудагы эң чоң ресторандардын бири Кубаныч рестораны. Кара Сууда негизи көпчүлүк дыйканчылык менен, багбанчылык менен алектенишсе, бош отурбайт да, негизи мээнетке желде отпайбы. Ал эми ага дагы мүмкүнчүлүгү болбой калгандары базарга чыгышат, Кара Суу базарында соода кылышат, соода сатык менен тиричилигин өткөрүшөт да. Анан кийин башка региондогулардай эле Кара Сууда дагы ошол чет жакта эмгектенип жүргөн мекендештерибиз басымдуулук кылат. Эми андай нерсе бардык райондордо бар, анткени миграция бүгүнкү күндө республика боюнча мындай күчөп турган мезгил. Кара Сууда негизи күн аябай жылуу болот. Ошол эле Араванга окшоп, Кара Сууда дагы эки түшүм алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул үйдү билсеңиздер керек, көпчүлүк муну жомок үй деп айтышат, сказочный дом деп. Бул кышкан кыштан кынаптап урулган үй. Ал эми биз келе айткан жер, бул жерлер ушул Кара Суу шаарынан чыккандан кийинки Жомарт Бөкөнбаев атындагы эс алуу багы, же болбосо Кара Суудагы парк. Андан кийин Кыргызстандагы эң чоң, сиздер көрүп аткан болсоңуздар керек, бул Тушта мелкомбинатты көрүп турасыздар. Ал өлкөдөгү эң чоң ун өндүрүүчү ун комбинаттардын бири болгон буга чейин. Ал Сарай айыл өкмөтүндөгү Телман айылында жайгашкан. Биз Албараканын алдынан өтүп кетип атабыз. Аялдама андан кийинки. Ошондой эле Кара Суудагы балдар ооруканасы. Мен ушул балдар ооруканасынын алдынан бир аз сиздерге маалымат бере кетейин деп атам. Анткени карантин учурунда бир аз өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болду десек болот да бул жердечи. Мен аз сиздерге тагыраак көрсөтүп берейин. Кара Суу андай болуп калды деген суроолор болушу мүмкүн да. Мына достор, Кара Сууда ушундай балдар ооруканасынын алдында ушундай эл үчүн, шаардыктар үчүн жүрө турган сквер курулуп атат бүгүнкү күндө. Эми кең болуп, жолдагы аябай кең болгон. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, эгер Кара Суулуктар көрүп аткан болсо, бул жер мурда ошол балдар ооруканасынын аймагына кирип турган жер болгон да. Азыр мынтип мына шаардыктар эс ала турган атайын отургучтар. Бул жерге гүл эгилет окшойт менимче. Атайын гүлгө тосмо жасалыптыр. Узундугу канча десем, бул жактан баштап
200 метрден көбүрөөк да. Скамейкалар, арчалар эгилген. Бир канча убакыт өткөндөн кийин бул жерде гүлдөр өсө турган болсо, мына көрүп турасыздар, азыр суу чыга турган фонтанчиктер да коюлуптур. Түнкү жарыктандыруу дагы уюштурулуп атыптыр. Азырынча толук бүтө элек. Бүткөндөн кийин дагы көрсөтөбүз. Анткени мен өзүм Кара Суудан болом да. Бул жер жакын магачы. Мусор урналар, мындай узун көп адам келип отура турган болсо, катарынан тизилип отура турган кылып, мындай кылып шарт түзүп коюптур. Мына ушундай достор, Кара Сууда өнүгүү бар. Ол өзгөчө коозук берсе керек. Дагы 5-6 жылдан кийин бул арчалар өсөт. Бул жер өзүнчө чоң аллея болуп, бульвар болуп, баягындай шаардыктар чыгып эс ала турган, баягы ХБКдагы Салиева көчөсүнө окшогон, балким андан да кооз жерге айланат деп ойлойм да. Ошону менен бирге бул Кара Сууда өзүңүздөр билесиздер, эл жыш жайгашкан. Эс алуу парктары бир эле ошол Бөкөнбаев паркы болчу да. Анан мындай дагы башка майда эс алуу жайлары, башка жерлерге дагы кошумча эс алуу жайларын уюштурулганы бул менимче жакшы көрүнүш. Мына гүлгө уругун эле себеп койгон окшойт. Тегеректеп коюптур. Бул жакта дагы ошондой гүл өстүрө турган жер и айланасында эс алуучу жайлар дагы уюштурулуптур. Ал эми аркы мечитти жакшы билесиздер. Ал Кара Суудагы эң чоң мечит, райондук мечит. Курулуп жаткан чагы жакын арада курулушу бүтөт болуш керек, бирок карантинге байланыштуу мунун да ачылышы токтоп калган. Бирок жакында ачылат. Бул Кыргызстандагы эле эмес, балким Орта Азиядагы эң кооз жана чоң мечит болот деп ишенип турабыз. Негизи Кара Сууда ушундай жаңылыктар. Эгерде ушул Кара Суунун тургундары, Кара Суу шаарынын тургундары Кара Суу кандай болуп өзгөрүп атты экен деп ойлоп турган болсоңуздар, чет жакта иштеп жүргөн мекендештер, Кара Сууда мына ушундай өзгөрүштөр болуп атат. Мен муну менен чектелбейм, мындан кийин дагы Кара Суудагы ушундай жаңы ачылыштар, жаңы курулуштар, жаңылыктар, жакшы нерселер болсо көрсөтүп турам. Буюрса, мына ушул паркта отуруп эс ала турган күндөр дагы алыс эмес, жакын арада балким ачылышы болор. Видеону бөлүшүңүздөр, таратыңыздар, жакшыны ашырып, жаманды жашырайлы. Анткени жакшы нерсени көбүрөөк бере турган болсок, коомдо дагы жакшылыктар көбүрөөк болот. Тротуардагы мыкты жасалыптыр. Көрүшкөнчө анда. Мен сиздер менен коштошом. Мен Тез Кабар News каналынын журналисти Бекназар Абдыкасымовмун.